Assalamu alaikum, урматтуу Тескавар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Ордолуу Ош шаарындагы Фрунзенский кичи районундагы Апком көп кабаттуу үйүнөн сатыла турган 4 бөлмөлүү батир көрсөтмөкчүбүз. Мына ушул 77-сериядагы көп кабаттуу үйдүн 4-кабатында жайгашыптыр. 3-подъезд экен. Азыр биз дарегине жетип келип калдык. Бул болсо 26-номурдагы Апком көп кабаттуу үйү. Бул болсо 28-көп кабаттуу үй болуп калат. Буга сиздер Фрунзенскийден Кеоло-городокко жогору чыгып келе жатканда Алиев көчөсүнүн бүткөн жеринде туугандар мечит бар. Мечитке жетпей эле сиздер түз бери киресиздер. Же болбосо ылдыйдан резиденциянын жолунан бурулуп кирсеңиздер дагы болот. 26, андан кийин келгенде 28. Кааласаңыздар бул жагынан кирсеңиздер да болот, кааласаңыздар бул жагынан кирсеңиздер дагы болот. Азыр кирип көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр. Мынакей туугандар, биз үйдүн короосуна бул жагынан кирдик. Бул жактан киргенде оң тараптан эсептегенде дагы 1-чи, 2-чи, анан 3-чү подъездин 4-кабатында жайгаштыр. Тетиги 3 терезе көрүнүп турат. Бул жагында дагы 2 терезе бар экен, ортодо туннель, нар жагында дагы ушул эле көп кабаттуу үйдүн уландысы. Кааласаңыздар туннелден өтүп бул жагынан кирсеңиздер дагы болот. Алдында бул жагында багы бар экен. Анан бул жерде отопление аябай жакшы экен, анткени ушул жакын жерге жайгашкан ылдый тараптагы отканадан жылуулук берилет экен. Бул жакта унаа коюучу жайлары бар экен. Анда жүрүңүздөр 4-кабатка чыгалы. Биз 4-кабатка чыгып келдик. Чыкканда эле оң жактагы 57-номурдагы дал ушул 4 бөлмөлүү батир сатууга коюлду. Биз кирип келдик туугандар. Батирдин ремонту жаркырап жаңы болуптур туугандар. Көрдүңүздөрбү? Азыр ушул батирди баштан аяк сиздерге обзор кылып тартып көрсөтүп берели. Сиздер көңүл буруп, башка каналга которулбай, убакыт бөлүп туруп туруңуздар. Мына сырткы бурон эшигинен бери алмаштырыптыр. Ремонтун жаңы кылган. Кана көңүл буруп туруңуздар. Биз кирип келдик, азыр чекеден көрсөтөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ылайым мына ушул батир сиздерге насип кылсын дейли. Киргенде эле бул коридор көрүп турасыздар. Коридордун дагы ремонтунда бүт сол тарабына чоң күзгү коюптур. Бра лампалар дилиптир, потологун жасаптыр туугандар. Кичи лампа, люстралар дилиптир. Андан сырткары ортосу натяжной, чекелери гипсокартон менен ремонт болуптур. Полу болсо ламинат экен. Эми оң тарапка 1-чи бөлмөгө кирели, чекеден баштап көрсөтө беребиз. Оң жактагы 1-чи эшикти ачып кире турган болсок, бул жакта болсо чакан кладовкасы бар экен, текчелери менен. Андан кийинки эшикти ачып бул жакка кире турган болсок, бул ашканасы. Ашканасы дагы мына көрүп турасыздар, кенен. Оң жагына ушул чекеден баштап наркы чекеге чейин ашкананын атайын эмерегин жасап коюптур. Бул жагынан суу чыгарылган. Газ электропечка үстүндө вытяжкасы менен, бул жагында чоң көрүп турасыздар, муздаткыч дагы өз ордуна коюлуптур. Бул жакта болсо балконго чыга турган эшиги бар. Балкону дагы чакан. Бул эшикти ачып балконго чыга турган болсо, балкон тараптындагы терезеси пластик экен, сырткы терезеси, эки жагында 2 решеткасы бар. Анан кир жуучу машинаны атайын ушул жакка жайгаштырып үстүнө текчелерди жасап коюптур. Бул балкон туугандар. Бул жер болсо мына көрүп турасыздар, чай иче турган орундук. Потологу натяжной, люстра, кичи лампалар бардыгы илиниптир. Эми кийинки бөлмөгө баш багабыз. Бардык бөлмөлөрдүн эшиктери ак түстөгү заманбап эшиктер экен. Кийинки бөлмөгө киребиз. Бул жатак бөлмөлөрдүн биринчиси балдар бөлмөсү туугандар. Мына детский көрүп турасыздар. Туурасы 2,5 метрден ашуунураак, ал эми узундугу болсо 4 метр чыгат экен. Мында дагы ушу күн чыгыш тарабында бир терезеси бар. Сыртында темир решеткасы менен мына 2 балага орундукту даярдап койгон. Потологу гипсокартон тегиз жасалган. Бул жакта болсо балдардын атайын кийим кечеси, окуу куралдары үчүн шкаф коюлган. Бул эшиктин артында турат. Бул жагында дагы бир комод бар экен. Үйдөгү бардык мебелдер калат экен, эми техникалар гана, холодильник, телевизор жана башка дегенде анча-мынчасы частичный кетет экен. Калгандарын бардыгы калат экен туугандар. Эми мына 2 канаттуу чоң эшиктен кире турган болсок, бул жагы зал. Конок бөлмөсү көрүп турасыздар. Бул дагы кенен бөлмө. Аябай жакшы ремонт болгон. Азыркы жаңы стиль, жаңы мода менен ремонт кылыптыр, көрүп турасыздар. Эки жагына декоративный
рейкаларды коюп, астын болсо полдон көтөрүп, лед экранды коюп дегендар ушинтип сонун кылып ремонт кылыптыр. Залда дагы бул жагында чоң терезеси бар, пардасы илинген. Залга болсо мейманканага көрүп турасыздар, ушундай ортосуна 3 адамдык, эки жагына 1 адамдык, анан бул жака 2 адамдык ушундай жаңы диван коюптур. Потологу гипсокартон, чоң люстра илинген, чекелери ортосу натяжной, чекелери гипсокартон тугандар. Бөлмөнүн туурасы 3 метр, узундугу 6 метр, тагыраагы 18 чарчы метр чыгат десек болот. Эшиги болсо 2 канаттуу чоң эшик. Эми коридор менен мына жерде арка болуп турат. Ушу аркадан сол тарапка бурулуп киребиз. Дагы 2 спальня ушул жакта жайгашкан. Оң жакта төрдө болсо ваннасы, санузели тугандар көрүп турасыздар. Сол жагында ванна коюлган. Төрдө тушта болсо раковина текчеси менен үстүндө күзгү, аристон бардыгы коюлган тугандар. Бул тазалык бөлмөсү, жуунуучу бөлмө. Ал эми төрдөгү сол тараптагы эшиктен ичкери кире турган болсок, мында болсо ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Ата энелердин уктоочу бөлмөсүндө дагы мына көрүп турасыздар, уктоочу 2 адамдык кровать, андан сырткары мында болсо кийим кече үчүн шкаф купе, мында болсо көрүп турасыздар комод күзгүсү менен. Төрүндө болсо балкону бар, балкону кенен, бир аз көтөрүлүп чыгат экенбиз. Балконун терезеси күн батыш тарабында турат экен. Бул жака атайын ушу төшөктөрдү жийип койгонго, ашыкча буюм тайымдарды коюп койгонго жай кенен экен. Мында болсо ата энелердин уктоочу диваны. Эми наркы бөлмөнү көрсөтөлү. Спальнялардан дагы бирөөсү бар. Мында ушу балдар бөлмөсү жайгашкан. Кыздар бөлмөсү болуп калат. Детский бөлмө тугандар, көрүп турасыздар. Мунун дагы туурасы бир 2,5 метрден ашуунураак, узундугу 4,5-5 метрдин тегерегинде, терезеси батыш жакта турат. Пардалары тартылган. Балдар үчүн, кыздар үчүн мына бир кровать коюлган. Шкаф, кийим кече үчүн ушул жерге бүт өлчөнүп, ченелип, бардыгы коюлган. Бул балдар, кыздардын уктоочу бөлмөсү болду. Ал эми бул жакта болсо бул ажаткана. Ажаткана дагы жаңы ремонт болгон, полу дубалы бүт кафел, төрүндө текчеси, вытяжкалары менен, күзгү, кол жуугуч жайлары менен, унитаздарын, турбаларын дагы бүт баарын алмаштырып койгон тугандар. Демек, бул батирде бир детский, бир ата энелердин уктоочу бөлмөсү, бир зал, анан дагы бир детский. Бул балдар үчүн бөлмө, азыркы бул жактан көрсөткөн бөлмө бул кыздар үчүн бөлмө болуп калат. Батирде жылуулук аябай жакшы экен, анткени ушу жакын жердеги шаардык отканадан жылуулук берилет экен. Бул өзү обком үйү, союз убагында чоңдор үчүн курулган, мамлекеттик кызматта иштегендер үчүн курулган көп кабаттуу үй. Андыктан аябай жакшы үй тугандар. Ушул батирди алып койгон болсоңуздар, бала чака менен буюрса жыргап жашайсыздар. Газ бар, суу бар, свет бар, центральный отопление бар экен. Ремонт жаңы, келесиздер, киресиздер, жашай бересиздер. Мынау полго салынып турган килем, палас, эмеректер бүт бардыгы, эмнени көрсөңүздөр бардыгы калат экен. Ал эми телевизор, холодильник, кир жуучу машина сыяктуу техникаларды алып кетет экен. Калганы баарыңыз калат. $75,000 сатууга койду тугандар. Вариант жок. Нак акчага сүйлөшөсүздөр. Албетте нак акчага ала турган болсоңуздар, бир аз ырымын кылып, түшүп, скидкасын кылып бермекчи. Андыктан жаккан болсо тез арада сүйлөшүңүздөр. $75,000. Оштун эң жакшы жери, мектеп десе мектеп, бала бакча десе бала бакча, площадь десе площадька деле жакын, нар жагы паркка деле жакын, өтө алыс эмес. Эми шаардын эң жакшы жери да. Жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар. Биз экранга ээсинин телефон номерларын жазып койдук. Тез арада чалып сүйлөшүңүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.